Саламатсыңарбы, урматтуу бүтүрүүчүлөр. Учурдун талап алган жалпы республикалык тестирлөөгө саналуу гана күндөр калганы баарыбызга маалым. Кыялыбыздагы жогорку окуу жайга тапшырып, өзүбүз каалаган кесиптин ээси болуу үчүн албетте жалпы республикалык тестирлөөдөн жогорку бал алышыбыз шарт. Ал эми бул көрсөткүчкө жетүү үчүн бизден жогорку деңгээлдеги даярдыкты талап кылат. Андыктан силердин жалпы республикалык тестирлөөгө даярдыгыңарга жардам көрүү, көмөк көрсөтүү максатында бул сабакты өтүп берүүнү туура көрдүм. Анда математика предметинен жалпы республикалык тестирлөөгө арналган сабагыбызга көңүлүбүздү бурабыз. Баарыңар билесиңер, математика 2 бөлүмдөн турат. Биринчи бөлүмү бул салыштырууга берилген тапшырмалар тактап атканда колонкалар. Мында 1-ден 30-га чейинки суроолор берилип, 2 чоңдукту камтыйт. Алардын ар бири тик бурчтуу рамкага, бири А тилкесине, ал эми экинчиси Б тилкесине алынган. Силер бул 2 чоңдукту салыштырып, төмөндөгү жооптордун бирин тандашыңыз керек. Эгерде А тилкесинде чоңдук чоң болсо, анда жооп баракчадан А вариантын белгилейбиз. Эгерде Б тилкесинде чоңдук чоң болсо, анда жооп баракчасынан Б вариантын белгилейбиз. Эгерде эки колонкада тең чоңдуктар барабар болсо, анда В вариантын белгилейбиз. Ал эми эгерде бар болгон маалыматтын негизинде бул чоңдуктардын кайсынысы чоң экендигин же алардын барабардыгын аныктоо мүмкүн эмес болсо, анда жооп баракчадан Г вариантын белгилейбиз. Анда эмесе салыштырууга берилген тапшырмалар бөлүмүнүн биринчи мисалын карайлы. Биринчи мисал. Бизге А, Б'сы тик бурчтуу үч бурчтугу берилген. Анан эки белгилүү берилип жатат. Тактап айтканда, А, С, Б ички бурчунун сырткы бурчу 150 градус жана А, Б жагы менен Б, С жагынын суммасы 27. Анда Б, С жагы чоңбу же 27 чоңбу? Мына ушул эки чоңдукту салыштырууну сурап жатат. Ал үчүн бул мисалды чыгаруу үчүн бул тик бурчтуу үч бурчтукка негизги белгилөөдү жазып алабыз. Эгерде бурчтун сырткы бурчу 150 градус болсо, анда ички бурч сөзсүз түрдө 30 градусту берет жайылган бурчтун негизинде. Ал эми тик бурчтуу үч бурчтуктагы теоремаларга көңүл бөлсөк, тик бурчтуу үч бурчтукта 30 градустун каршысында жаткан жак бул гипотенузанын жарымына барабар. Анда биз тик бурчтуу үч бурчтукта 30 градустун каршысында жаткан катетти x деп белгилесек, анда сөзсүз түрдө гипотенузабыз бул 2x берет. Эми маселенин шартында ушул катет менен гипотенузанын суммасы 27 болгондуктан, анда биз төмөндөгүдөй сызыктуу теңдемени алабыз. Демек, x менен 2x'тин суммасы бул 27 берет. Мындан өзгөрмөлөрдү кошо алсак, 3x барабар 27 дагы x тапсак, бул 27-ни 3 бөлүп 9 деген жооп табабыз. 9 бул 30 градустун каршысында жаткан катетти берет. Анда бизден бул маселенин шартында Б, С гипотенузасын сурап жаткандыктан, ал 2x'ка барабар болот да. Демек, Б, С барабар 2x, бул 2 көбөйтүлгөн 9 барабар 18. Демек, бул берилген тик бурчтуу үч бурчтугубуздун Б, С гипотенузасы 18 берет экен. Ал эми экинчи колонкабыз 27. 18 менен 27-ни салыштырсак, албетте бул 27 чоң. Демек, 27 Б колонкасында тургандыктан, анда биз жооптон Б вариантын белгилейбиз. Анда кийинки мисалга өтсөк. Экинчи мисал. Цилиндрдин негизинин диаметри 2 сантиметрге барабар. Цилиндрдин негизинин аянты менен 4 санын салыштырабыз. Чыгаруу үчүн баарыңар белгилүү болгондой, бул цилиндрдин негизи тегерек фигура. Ал эми тегеректин аянтын тапканды элебиз. Ал S барабар πr квадрат. Анан бул жерден дагы бир шартты эске алышыңар керек. Бизге радиус эмес, цилиндрдин диаметри 2 сантиметрге барабар деп берип атат.
Диаметр бул 2 радиуска барабар болгондуктан анда радиусубуз бул диаметрди 2ге бөлгөндөн келип чыгат. Демек цилиндрдин негизинин аянты πr квадрат формуласына r'дин ордуна 1'ди койсок, анда цилиндрдин негизинин аянты π келип чыгат. Билесиңер, бул π 3,114 барабар. Демек цилиндрдин негизинин аянты 3,114 чыкты. Экинчи колонкабыз болсо 4. Демек 3,114'төн 4 чоң дагы биз жооп баракчадан Б вариантын белгилейбиз. Кийинки 3-чү мисалга өтөлүк. 3-чү мисалда 9, 2, 5, 7, 10, 9, 2, 9, 11, 10, 10 деген бизге сан удалаштыгы берилген. Мына ушул удалаштыктын медианасы менен 9 санын салыштыргыла. Чыгаруу. Ал үчүн берилген удалаштыктын элементтерин биз өсүү тартибинде жазып алабыз. Тактап айтканда кичинесинен чоң көстө жазып алабыз. Ал эми медиана дегенди билесиңер, бул сан удалаштыгынын тең ортосунда турган сан. Бул жерде бир нерсени эске алышыңар керек. Биздин сан удалаштыгыбыз жуп сандагы элементтен тургандыктан, анда биз тең ортодо жайгашкан эки элементтин арифметикалык орто санын табабыз. Биздин учурда бул тең ортодо эки элемент 2 9 турат, ал экөөнү кошуп 2 бөлсөк кайра бизге медиана 9 берет. Демек медиана 9га барабар, экинчи колонкабызда дагы 9 деген сан тургандыктан, анда бул эки колонкадагы чоңдуктар барабар деп айтабыз дагы. Жооп баракчадан В вариантын белгилейбиз. Кийинки мисалга өтөлүк. 4-чү мисал. Бизге жактары 5 см болгон ABCD квадраты берилген. Колонкабыз А колонкасы AC жана BD диагоналдарынын суммасы менен 10 санын салыштыргыла. Чыгаруу. Бул жерден квадраттан Пифагор теоремасын колдонуу менен тактап айтканда ABC тик бурчтуу үч бурчтугундагы чоңдуктарды пайдаланабыз. Пифагор теоремасы боюнча катеттердин квадраттарынын суммасы гипотенузанын квадратына барабар. Анда AC бул диагоналынын квадраты 2AB жана BC катеттердин квадраттарынын суммасына барабар. Ал эми бизге катеттер белгилүү, бул квадраттын жактарын берет. Анда AC квадрат барабар 50 болот да, мында AC жагыбыз бул 5 тамырасында 2. Ал эми квадратта диагоналдары барабар болгондуктан экөөнүн суммасы 5 тамырасында 2 кошулган 5 тамырасында 2 барабар 10 тамырасында 2 келип чыгат. Эми А колонкабыздагы бул 10 тамырасында 2 келип чыкты, Б колонкабыз 10. Экөөнү салыштырсак, албетте 10 тамырасында 2 чоң болот. Анда жооп баракчадан биз А вариантын белгилейбиз. Кийинки мисалга өтөлүк. 5-чи мисал. 5-чи мисалда m жана n сандары бул натуралдык сандар көптүгүнө тиешелүү. Биз билебиз, бул натуралдык сандар жалаң гана буюмдар саналуучу сандар же болбосо 10 бүтүн сандар. А колонкабыз n плюс 1, Б колонкабыз n минус 1. Бул жерде бизге натуралдык сандар көптүгү деп берилип атат, бирок өз ара m саны чоңбу же n саны чоңбу белгисиз болуп атат. Эгерде m n'ден чоң болсо, анда А колонкасы чоң болот. Тескеринче m'ден n чоң болуп калса, анда Б колонкасы чоң болот да. Бул жерден эки учур тең аткарылып, эки учурда тең биздин колонкаларыбыз эки башка жоопко ээ болгондуктан биз муну салыштырууга болбойт деп жооп баракчадан Г вариантын белгилейбиз. 6-чы мисал. Тамыр астында 18 плюс тамыр астында 48 барабар m тамыр астында 2 плюс n тамыр астында 3. Мында А колонкабыз m плюс n суммасы, ал эми Б колонкабыз 8. Мына ушул эки чоңдукту салыштырабыз. Ал үчүн
Берилген туюнтмада квадраттык тамыр астындагы санды квадраттык тамырдан чыга турган сан аркылуу көбөйтүүчүлөргө ажыратып жаза алабыз. Демек 18 бул 9 көбөйтүү 2, ал эми 48-ти 16 көбөйтүүчү дейбиз. 9-тан квадраттык тамырдан 3 чыгат да тамыр асты 2-ин жазабыз плюс андан кийин 4 тамыр астында 3. Эми барабардыктын эки жагында тең туюнтмаларды мүчөлөп салыштыруу менен n барабар 3, n барабар 4 деген жыйынтыкка келебиз. Ал эми биздин маселенин шартында n жана n сандарынын суммасын сурап аткандыктан бул эки белгилүүнү кошобуз. Демек n плюс n барабар 7. Анда A колонкабыз 7 чыгат да B колонкабыз 8. Экөөнү салыштырсак, албетте 8 чоң, ал B колонкасында жайгашкандыктан жооптон B вариантын белгилейбиз. Кийинки мисалга өтөлү. Мисал. X квадрат плюс x минус 6 барабар 0 квадраттык теңдеме берилген. Мында A колонкабыз x, B колонкабыз 2. Мына ушул эки чоңдукту салыштыралы. Ал үчүн буга чейин силерге белгилүү болгон квадраттык теңдеменин чыгаруунун жолдору дискримант табуу аркылуу же болбосо Виеттин теоремасы аркылуу бул квадраттык теңдеменин тамырларын табабыз дагы. X биринчи тамыры минус 3, x экинчи тамыры бул 2 деген берет. Эми ушул эки учурда тең салыштырсак, x биринчи тамырыбыз минус 3 менен 2-ни салыштыра турган болсок, бул минус 3төн 2 чоң экенин билебиз. Ал эми экинчи учурда x экинчи тамырыбыз 2 болгондуктан аны B колонкасында жайгашкан 2 менен салыштырсак, бул учурда эки колонкадагы чоңдуктар барабар болуп калат. Демек биз эки тамырды койгондо эки башка жоопко ээ болгондуктан биз буну салыштыра албайбыз дейбиз дагы. Жооп баракчадан G вариантын белгилейбиз. Сегизинчи мисалга өтөлү. A тиешелүү. Башкача айтканда A саны бул натуралдык сан. A колонкасы A'нын минус 1 даражасы менен B колонкасына 1 көбөйтүү A деген сандарды салыштыралы. Чыгаруу. Ал үчүн A'нын минус 1 даражасын буга чейин силер өтүп келген даражалардын касиетинин негизинде A'нын минус 1 даражасы барабар 1 бөлүнгөн A деп жаза алабыз. Ал эми экинчи учурда 1 көбөйтүлгөн A бул каалаган санды 1 көбөйтсө кайра эле өзүн берет. Демек A'нын өзү келип чыгат. Эми маселенин шартында A бул натуралдык сан экендигин эске алуу менен 1 бөлүнгөн A менен A'ны салыштырсак, сөзсүз түрдө бул A чоң болуп эсептелет. Демек, ал B колонкасында жайгашкандыктан жооптон B вариантын белгилейбиз. Кийинки 9-чу мисал. A плюс B бөлүнгөн 2 барабар 5, K плюс M плюс P бөлүнгөн 3 барабар 5 деген эки туюнтма берилген. A плюс B плюс K плюс M плюс P бөлүнгөн 5 менен экинчи колонкадагы 5-ти салыштыралы. Ал үчүн туюнтмаларды төмөндөгү теңдеш өзгөртүп алабыз. Тактап айтканда, же болбосо барабардыктарды. A плюс B бөлүнгөн 2 барабар 5, мындан A плюс B барабар 10 келип чыгат. Ал эми K, M, P сандарынын суммаларын 3 бөлгөндө 5 болсо, анда бул сандардын суммасы K плюс M плюс P барабар 15. Биздин маселенин шартында A колонкасында бул элементтердин суммасын 5ке бөлүүнү сурап, тактап айтканда арифметикалык орто санын сурап атат. Анда A менен B'нын суммасы 10 ордуна 10 алып келебиз. K, M, P'нын суммасы 15 болгондуктан аны 15-ти ордуна алып келип коебуз да, алардын баардыгын 5 бөлөбүз. Демек 10 менен 15-ти коштук 25. 25-ти 5 көсөк 5 чыгат дагы. Демек A колонкасындагы берилген 5 элементтин арифметикалык орто саны 5 чыкты. Ал эми B колонкасында дагы 5 сан жайгашкандыктан эки колонкадагы чоңдуктар бири-бирине барабар болот дагы. Жооптон B вариантын белгилейбиз. Эми балдар акыркы мисалга көңүлүңөрдү бургула. 10-чу мисал.
A kolonkası n minus karşının içinde n minus 4, B kolonkasında minus 3. Bu iki çoğunlukla salıştırılır. Demek bu uçurda A kolonkasında turgan tuğutmanı tengdeş özgörtü alabız. Taqtab aytkanda sizler murun 7-8 kasana da ötüp kelген kaşalarda açуу деген теманы билесиңер. Анда n өзүн жазабыз дагы, ал эми экинчи кашада туюнтмага минуска карата карама каршы белги менен ачылат. Анда минус n, ал эми минус 4, алына минус карата плюс болуп ачылат да, плюс 4 деп жазат. Демек n'ден n'ди кемитсек 0 болот дагы, бул жерден 4 келип чыгат. Demek A kolonkasında tuğutmanın manisi 4, al эми B kolonkası minus 3. 4 minus 3'ten çoğun bolğunduktan cevaptan A variantını belirleysiniz. Урматтуу көтөрүүчүлөр, силер жогорудагы берилген жалпы республикалык тестөөлөрдүн математика предмети боюнча салыштыруу бөлүмүнү түшүндүңөр деп ойлойм. Бул силерге аз да болсо чоң жардамы тиет деген ойдомун. Анда кийинки кезектеги сабактан жолугушканча саламатта калгыла.